Билимге ынтызар, алдыга бийик максат коюп, аны иш жүзүнө ашыра билген алдыңкы студенттерибиз арабызда арбын. Алардын катарында Перизат Режеп кызы да бар. Перизат алыскы Чоңалай районунун кулуну, учурда Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү, адистиги боюнча дизайнер. Бул кесипти жөн жеринен тандап алган жок. Анткени чымыны бар кыз тигүүчүлүккө кызыгып, мынтип көксөөсүнө жетип олтурат. Ар бир кыймыл-аракеттин башталган жумуштун өзүнө жараша түйшүгү болот. Бирок ага чыдамкайлык, эмгек менен гана жетээрин каарманыбыз баса белгилейт. Айымдар үчүн өтө пайдалуу нерсе экен. Бул келечекте үй бүлөдө бир мээримдүү жар, сүйүктүү эне дегендей, ошол үчүн бул айымдарга өтө жакын болгондуктан мен бул кесипти тандап алдым. Кесибим боюнча өтө деле ийгиликтүү бир чоң ийгиликтерди жарата алган жокмун, бирок мындан кичинекей курстарымда, биринчи, экинчи курстарымда авангард стилиндеги коллекцияларды чыгарып, месталарга ээ болгонмун. Жада калса факультеттик, университеттик деңгээлде уюштурулган иш-чараларды көз мерчеминде калтырбайт. Баарына колдон келишинче жардам берүүгө аракеттенет. Муну билим берип тарбиялаган окутуучулары жана тайпалаштары да жашырбайт. Өзүнүн адистигине берилген кыз ошондой эле бир эле мезгилде спорт жагындагы алып кеткен кыздардан бири. Группанын алдыңкы студенткасы, таланттуу, дизайн боюнча да таланттуу, спорт боюнча да таланттуу. Чындыгында бул досумду аябай мен баалагандыгым бул ак көңүл, бардык нерселерде жакшы активный катышат. Ошондой эле досум дайым шайыр, эч кимге бир мындай жамандыгы жок, дайым кимге болбосун колунан келишинче жардамдарды берет. Каарманыбыз спортту жан дүйнөсүнөн сүйөт. Өзгөчө карате түрү менен машыгып, устаттарынан терең ыкмаларды үйрөнүп, чоң жетишкендиктерди багындырып келүүдө. Буга чейин чет өлкөлөргө чыгып, өз күчүн сынап, Грузия, Тажикстанга бир катар сынактарга катышып келген. Анда 2-3 орундарды багындырып келсе, жакында 25 октябрда Туркиянын Стамбул шаарында спорттун карате түрү менен 50дөн ашык мамлекеттин арасында алтын медальга ээ болуп, кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытып, желегибизди дагы бир жолу желбиретип кайтты. Мен бул Стамбул шаарында болуп өткөн турнирде менин весовой категориямда 6 соперницам болду. Биринчи Тажикстан өлкөсүнө чыктым. Албетте буларды жеңүү үчүн кыйынчылык жаратпай койгон жок. Финалда бир аз кыйынчылык болду. Албетте Польша мамлекетинин кызы менен беттешип калдым. Негизинен аны жеңүүмө талыкпаган эмгек жана агайымдын мээнети кетти десем жаңылышпайм. Биздин ушу федерация үчүн чоң бул ийгилик, ошондой эле сүйүнүч болду. Бул кыргыз элинин ушул каратенин тарыхында кыз келиндер арасында бул ийгиликти жараткан биринчи ушу эмне болуп атат, биздин окуучубуз болуп атат да, биз абдан сүйүндүк мунун жетишкендигине. Мунун каржылап жөнөткөнүбүздү дагы өзүбүз ушул федерациянын атынан аракет кылып, ушунун мүмкүнчүлүгүнө карап, аракетине карап, ушул ийгиликке жетет деген бир ишенич менен жөнөттүк эле, биздин ишеничти актады да. Анан эми айткым келет да, бул карате дегенде эле бардыгы ойлойт, бир кыйкырып кя деп эле кыйкырып койсо деген. Бул чыгыш элдеринин эң искусствосу. Бул бир эле спорт эмес. Адамдар түшүнбөгөн үчүн кыйкырат, ал бул дейт. Бул искусство. Бир эле моментте бардык эле чыгыш элдердин таймашынын элементтерин колдонуп, ошолордун бардыгын чогултуп, бир ушул күрөшүп аткан адамга дагы зыян келтирбей турган бир спорт да. Спорт, сулуулук, жаштык, анан да ден соолукту камсыз кылуунун бирден бир жолу десек жарашат. Азыркы тапта жаштарыбыздын басымдуу бөлүгү сабактан кийин бош убактыларын кайда жумшасам деп турганда, келечекте Кыргыздын жаңыл мырзасы болууга белсенген күчтүү, тайманбас, эң негизгиси көздөгөн максатына жетмейинче тынбаган Перизат жакшы эле үлгү болду окшойт. Билим жана спорт менен ынак болгонубуз келечектин пайдалуу экени талашсыз. Улан Мамашеров, Кудайберди Дайканов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.